Оштогу муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы жылуулук берүү токтотулгандан тартып кыштын камын көрүүгө киришкен. Тактап айтканда от казандарды толук кандуу оңдоодон өткөрүп, жылуулук түтүктөрүн жаңылоо, аларды улоо иштерин жүргүзүп жатат. Котелдорду деп коебуз, от казандардын өздөрүн ревизия кылып, оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүп атабыз. Мэрия менен чогуу түзүлгөн графиктин негизинде. Анан кийин азыр ошол биздеки бардык от казандардын ичиндеги буроочу бурамалар, задвижкалар деп коебуз. Ошолорду, грузовик, бардык немелерин уже ремонттон өткөрүп бүттүк. Азыр Кудай кааласа бизге будан бияка суу түтүктөрү теплотрасса деп коебуз. Ошо теплотрассаны уже оңдоо түзөөдөн өткөрүп баштадык. Кээ бир жерлердеги баягы былтыркы жылкы көйгөйлүү болгон жерлердин ошол трассадагы трубаларын алмаштыруу иштери жүрүп атат. Оштогу муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы өткөн жылкы жумушун улантууда. Жылуулук түтүктөрүн көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүнө чейин жеткирип берүү иштери жүрүп жатат. Бул үйдүн жер төлөөсүндөгү иштерди дагы өзүбүз жасап берели деп атабыз. Болбосо көп элдер уже түшүнбөйт экен. Анан кийин ар түрдүү часы, сантехник ошол немелерди алып келип туура эмес жасап коюп атат. Ошого биз өзүбүз колго алып ушул иштерди жүргүзөлү деп, азыркы учурда балдар ошол жер төлөөдөгү немелерди, ошол винтилдерди, задвижкаларды, ошонун ичиндеги элеватор, баягы грузовиктердин бардыгын оңдоп түзөөдөн өткөрүп, ревизия кылып, калыбына келтирип, кийинки жылкы кышка даярдык көрүп атабыз десек болот. Анан кийин ошол эле маалда ошол жердеки суу түтүктөрүн дагы изоляция кылып, ушундай иштерди алып барып атабыз. Азыр өтө иш кызуу жүрүүдө да, бизде мындайчасын айтканда. Ушунун жыйынтыгында эми биз кышка даярданып, Кудай кааласа кышта элге сапаттуу жылуулук беребиз деген ойдобуз да. Биз азыр эми мындайчасын айтканда биз от казандан баштап тазалап, ремонт иштерин жүргүзүп, ушул үйдүн ичине чейин да почти жеткирип бере турган болуп, ошого даярдап атабыз. Кышта элге сапаттуу жылуулук берүү максатында аталган мекемеде учурда жумуштар кызуу жүрүүдө. Жайдын аптаптуу ысыгына карабай кыштын камылгасын көрүшүүдө. Эскилиги жеткен түтүктөр алмаштырылып, жаңылары орнотулууда. Кулатов кичи районун тейлейбиз. Көп кабаттуу үйлөрдү, мектеп, бала бакчалар бар. Көз азиз интернат. Азыр бүгүнкү күндө халкка жылуулук жакшы тегиз берилүүнүн максатында бул турбаларды тартып жатабыз. Турбалардын иштөө мөөнөтү 12 жыл, 10 жыл, 12 жылда срогу жетет да. Ошол жеткен үчүн бул жерди азыр алмаштырып жатабыз. Срогу иштөө мөөнөт срогу жеткендигине байланыштуу. Жылдан жылга алмаштырып жакшы болуп атат азыр. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл балдардын айлык акысы дагы жогору, кыйла эле жогору, жакшы. Шаймандар, материалдар өз убагында келип атат азыр. Жакшы. Бул жактан эч бир мындай көйгөй жок. Ошодо жылдан жылга жакшы болду. Былтыр караганда быйыл жакшы болду. Быйыл караганда келерки жылы жакшы болот дегендей да. Азыр даярдыктар жакшы жүрүп атат. Жетекчилик жактан жакшы колдоолор болуп, бардык нерсе өз убагында келип атат. Жылуулук камсыздоо ишканасы түтүктөрдү батирлерге чейин жеткирип берип жаткандыктан, аталган бөлүмгө кошулууну каалаган абоненттердин саны арбын. Кыш мезгилинде да жылуулук жакшы берилерине ишеним арткандар. Жылуулук камсыздоо ишканасына өтүүгө кызыктар. Жакшы, подвалды полный изоляция кылып ороп, элеваторлорду башкадан коюп, жылуулукту жакшы неме болуп атат. Азыр подвалга түшүп көрүп чыктык, коңшулар бардыгыбыз. Жакшы, азыр башка неме өттөйт дагы, ушундай жагып, ушундай иштеп турса. Жылуулукта. Свет сайсаң светке күч келет. Көмүр жаксаң болбойт. Кудайга шүгүр, жакшы. Биздин немебиз дагы, өкмөтүбүз дагы элге кам көрүп, элдин камын көрүп атат. Жазында, жайында. Эми Кудай кааласа кыш келсе дагы жылуу отурсак жакшы. Рахмат өкмөтүбүзгө. Элдин камын көрүп. Азыр көрүп чыктык, адам чоң иштерди кылып атат.
Жылуулук камсыздоо ишканасы июнь айынын орто ченине чейин мамлекеттик мекемелер билим берүүчү булактардын от казандарын кышка даярдап бүткөн. 14-июндан тартып көп кабаттуу үйлөрдү оңдоого киришишкен. Ушул жылуулук камсыздоо ишканасынын Туран тилкесине караштуу Латипжанова 3 көп кабаттуу үйүнүн жер төлөөсү. Бул жер төлөө көп жылдан бери оңдоо жүрбөй турган, ошондуктан бул азыр быйылкы жылы кышкы мезгилге, кышкы сезонго даярдык жакшы. Бардык материалдар жетиштүү. Азыр ушул элеватор системасы оңдолуп, оңдоодон өтүп жатат. Нар жакта дагы бир элеватор бар, ал оңдоодон өтүп бүттү. Мына жылуулук берүүчү түтүктөр полный жылуулук сактоочу материалдар менен оролуп бүттү азыр. Азыркы күндө бул көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсү толугу менен даяр десек дагы болот. Жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчилиги тарабынан керектүү техникалык каражаттар, шаймандар убагында камсыздалат. Кызматкерлер жумушунда өсүү гана болуп жатканын айтышат. Төлөкөн отканасын толук даярдап атабыз. Котелдун эскилен запчасын баарын алмаштырып, насосторубузду толук алмаштырып бүттүк. Мына котелду 2-3 күн ичинде жаап толук бүтүрөбүз. Кудай кааласа 25-ине менен котелдун даяр болот жакканга. Основной мына микрорайонда 19 көп кабаттуу үй, балабакча бар, балабакча даярдап коюшту. Домдордо аз гана калды, 1-2 дом бар. Муну бүтсө ошо домдордун жер төлөөсүн үйдүн ичиндегилерди толук оңдоп беребиз деп аракет кылып атабыз. Ишибиз бүтсө эле баштайбыз. Кудай кааласа өткөн жылы 99% жакшы алышты. Быйыл андан да жакшы кылабыз деген үмүттөр бар. Жылыштар көп. Мына жетекчилик эч кандай немеси жок бизге. Эмне болсо ошонун баарын даярдап берип атышат. Бир жетишпестик деген болбойт. Буюрса мына кышты ийгиликтүү аяктайбыз деген ишенич бар. Мурункуга караганда азыр эч кандай кемчилик жок. Башты мына өткөн жыл, быйылкы жылы аябай жакшы. Мындай запчас издеп, мындай деген жок. Заранее даяр. Азыр эмне керек болсо комбодон барып алабыз. Керек нерсени эртерээк айтабыз, ошол убагында даяр болот. Азыр графиктен кеч кала элекпиз, алдын кетип атабыз. Ишенип айтанам да, участкада графиктен алдыда кетип атабыз. 15-20 күн, почти 1 ай алдыдабыз да. Кудай буйрса, сентябрга домдорду деле даярдап бүтөбүз атабыз. Баарын даярдап, жылып бергенге аракет кылабыз да, сапаттуу беришке. Канал жылдан жылга жакшы болуп атат. Кемчиликтер, мурдалар бираз болуп турчу, азыр эми жылдан жылга жакшы болуп атат. Мына быйыл Кудай кааласа, мына кышкы сезонго бардыгы даяр болуп эле калды. Мындайча айтканда 80%тен өтүп калдык десек болот да. Элдерден мындай жалып болбой атат. Азыр уже мына кышка даярдыгыбыз бүтүп эле калды. Жетекчи келгенде азыр тур мына электрод, мына жаң запчастарын баарын алып келип берип атат өз убагында. Ошону өз убагында коюп, эртерээк даярдап, кыштын камын көрүп атабыз быйылкы жылга. Жакшы убагында айлык маяларын берип атат. Ишканадан баары эле жакшы да. Жаман деп кеткен адам өзү жаман да иштей албагандар. Мындайча айтканда, эң жакшы. Алдыңкы ишканалардан татыктуу десем болот. Ишкана. Жылуулук камсыздоо ишканасы 10 жылдан бери бир эле тарифте иштеп келет. Баалар көтөрүлбөгөнү менен жылуулук берүү андан бери кыйла жакшырды. Мекеменин жетекчиси баш болуп, кызматкерлер калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, төлөмдөрдү убагында берип турууга үндөп келишет. Барганда эле быйыл өзү жер төлөлөрдү, немелерди түшүндүрүү иштерин өзүнүн директор баш болуп, ар бир микрорайонго барып, бирден чогулуштарды өткөрүп, а жерде биз ошол ВДС тууралуу, ВДСте кандай жумуштарды аткарабыз, төлөмдөр тууралуу, элдер силер канчалык жакшы төлөп беришсе элдер, бизге ошончо жакшы болот эле, өзүбүз да кошуп, ошол эле материал, ошол эле баягы түтүктөрдү, немелерди алып камсыздап, ошолорго өзүбүз эле ошолордун акчасынан неме даярдап беребиз да. Ошондой түшүндүрүү иштерин ар бир микрорайонго барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. 10 жылдын аралыгында бизде тариф өскөн жок. 1 гигакалория үчүн 1134 сом бойдон эле калып келүүдө элдерде. Элдер ошол бойдон эле төлөп
келе жатат ушул убакка чейин. Шаар тургундарына жылуулук камсыздоо ишканасынын ишмердүүлүгүнүн кандай баалары боюнча сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Алардын басымдуу бөлүгү аталган мекеменин кызматкерлерине жылуу пикирлерин калтырып, кыштан жылуу чыкканын айтышты. Мен Кулатов Ишчи районунун тургуну болом. Жылуулук берүү боюнча быйыл өз убагында өзгөлтүүгө учурабай жакшы берилди. Андан сырткары токтотуу дагы былтыркыга салыштырмалуу бир топ убакытка чейин созулду. Мен ойлойм, быйыл биздин райондун тургундары баары эле жылуу үйдө отурушту деп ойлойм. Бunda hammasi zo'r, yaxshi, svetlar bor, hammasi issiq, отоплениялар ishlaydi. O'chgani yo'q, yaxshi. Жылуулук боюнча айтсак, бул жылуулук өтө сонун болду. Кышында суук болду, аябай өзүңүздөр көргөндөй. Бирок үйлөр абдан жылуу болуп, уютный болду, баардыгы эле жакшы болду. Мен ыраазычылык билдирип элем ошол жылуулук эмесине. Рахмат чоң. Мен Ош шаарынын тургуну болом. Кыш ичи жылуу камсыздоо ишканасы жумуштарын мыкты аткарышты деп ойлойм. Анткени кыш ичи бизге жылуу камсыздоо ишканасы токтотпой эле үйлөрдү жылытып берип атышты. Ош мэриясына да ыраазычылык болуп кетем, анткени Ош мэриянын да колдоосу бар деп ойлойм. Жылуу камсыздоо ишканасына Ош шаарынын тургундарынан, өзүмдүн атынан деле, өзүмдүн туугандарымдын атынан эле ыраазычылык билдирип кетем. Быйыл былтыркыга караганда жылуулук жакшы берилди. Ишмерлер ишин жакшы аткарды. Кышында жылуу болгонуна ыраазычылык билдирем. Аталган ишканада 89 от казан бар. Анын ичинен 19 электр отунда, 70 көмүр отунунда иштейт. Жылуулук камсыздоо ишканасына 308 көп кубаттуу үй, 97 мекеме ишканалар, 2 жогорку окуу жай туташкан. Перизада Ташиева, Улкан Зондугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.